Аксы районуна караштуу Кара Суу айыл аймагына кирген 3 айыл сел алдында калды. Бул жерде 2012 дагы катуу сел каптагандыктан дамба куруу каралган. Бирок 8 миллион сомго жасалган дамба алгачкы эле селге туруштук бере алган жок деп билдиришти айыл эли. Мына сапасыз кылганы үчүн бир селге туруштук бербестен сел ачылып кетти. Мына орта жолда анан дамба ачылып кеткен жок. Ачылып кетти. Бир селге туруштук берген жок. 13 майдагы жарым саатка созулган катуу жамгыр тоо этек жайгашкан Жарбасты айылына таш, кум аралаш топон суу болуп агып келип 40ка жакын үй бүлөнүн короо жайын, малканаларын, бакчаларын басып калган. Үсөн Айылчиев аксакал 15 соттук жерди өздөштүрүп, бир топ мөмөлүү бакчага айланткан. Бирок сел дал ушул адамдын короосун талкалап өтүп, аны калыбына келтирүү мүмкүн эмес. Муну эми кайрадан иштетүү мүмкүн эмес. Себеби таш менен толуп, сел толтурулгандан кийин ушул бойдон калсын деп менин өзүңүз көрүп турасыз. Ушун үчүн мен эми сиздерден жардам сураганым, ушул биздин үстүбүздөгү селкананы дагы гавиондонбу, башка строй материалданбы, курулуш материалынан жардам кылса, биз ошол жерде гавион менен басып, ушу айылды баспай кала турган, даражага алып келе турган бир коопсуз жагын сактай турганга кылыш керек болуп атат да. Мындай чыгымдар көп. Айрымдары малынан толук кол жууса, дыйкандар жаң айдаган айдоосун сел басып калган. Кара Суу эли үчүн эң оор акыбал быйыл айылдыктардын күчү менен бүтүп жаткан суу соргуч станциянын сел алдында калышы болду. Зор үмүт менен кайрак жерге суу чыгаруу үчүн жасалып жаткан суу соргуч эми таза талкаланып, жараксыз болууда. Бул насос болмоюнча, суу чыкмайынча эгин болбойт эч качан. Быйыл ошо элдин үмүтү өтө эле чоң эле. Себеби дегенде ошо 25 гектар жерди быйылкы жылы Өнүгүү партиясынын трактору келип, ар бир булуң буйткасына чейин мурда айдалбаган жерлерди дагы айдап, элдин ушун сүйүнүчүнө сүйүнүч кошкон болчу да. Бирок ошо сүйүнүчү бүгүнкү күндө кандайдыр бир көңүлсүз абалда калып атат да. Эми кантебиз? Ушун үчүн айдап койдук эле, мынча чыгаша кылдык эле. Бүгүнкү күнү ушул жерлерди суу чыгарып экен. Кимден жардам барар экен? Ким бизге ушундай бир жөлөк таяк болор экен оор күндөрдө деген үмүттө турат. 13 майдан бери бир топ күн өтсө дагы Кара Суу элине тийиштүү жардам берилбей жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен 2 гана техника келип, көзгө көрүнгөн жерди гана тазалап кетип калды деп эл нааразы болууда. Мына биздин мамлекет өз аябай кызыгай. МЧСтер келет да жолдун жайын, главный жолдорду тазалап туруп кетип калат дагы, болуп чыган нерселер жазып алып кетип калат. Негизги проблема каякта жатат? Калың элде жатат да, мына эл төзүкүн жашап атат. Туурабы? Какен ака. Эми ал дамбаны зезекелер айтат, мен элдин маселеси ушундай болуп атат да. Туура. Бу эл жашай берет экен. Мамлекет жок деле жашай берет эгер сырттан кол салбасачы бирөө. Чынын айтыш керек да. Чындыгында кырсыкка кабылган эл өзү менен өзү калган. Алардын акыбалын сурап борбордук бийлик тургай райондун акими жооптуу кызматкерлер басып барган эмес. Өнүгүү прогресс партиясынын биринчилерден болуп барып, жабыркаган 36 үй бүлөгө даректүү материалдык жардам көрсөтүп, тасмага тартып кетиши элге аз да болсо дем берди. Биринчи жолу акыбалды сураган адамдар силер болуп атасыңар. Биз негизгиси селди көрүп 2012 жылы өтө катуу эң акыркысы июндун 22-синде келген. 3 жылдан бери Өнүгүү партиясынын карасы биздин элге келген кызмат аябай чоң. Себеби 19 сом дайыма келип жерлерибизди айдап берип, элге кызмат аябай жакшы кылып атат. Быйылкы жылкыга дагы биздин 90% жерибизди Өнүгүү партиясы келип айдап берип кетти. Азыркы күндө биздин Кара Суу элинин маанайы ушунчалык жакшы болчу, бардык нерседен. Себеби болгону кечеги 13 май күнү нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен 4 участкада оорураак сел түшүп, бүгүнкү күндө МЧСтин жардамы менен, райондук жетекчилердин жардамы менен, акимибиздин жардамы менен бүгүнкү күндө көп жерлерди калыбына келтирдик. Кудай буйруса мен Кара Суу элине ыраазычылык айтам. Бардык нерсени сабырдуулук менен жеңебиз. Өнүгүү прогресс партиясы кырсыктан кыжалат болуп, нааразы болгон элди сабырдуулукка чакырды. Суу соргуч станцияны оңдоого элдин кудурети жетпейт. Партия тарабынан ал маселе катары кабыл алынды. Кырсыктан жабыр тартып турса дагы, жардам берген партияга жана анын төрагасы Бакыт Төрөбаевка эл батасын берип узатты. Өнүгүү өнө берсин. Майлы, келечегиң менен болсун, ырысың менен болсун. Кудайым ойлогон оюңа жеткизсин. Eş neşeden gen balbak ağlayın. Ömrünüzün olsun. Kanınız geldi, çok rahmet.